Салам биздин сүйүктүү досторубуз. Баарыңыздар менен чай кайнаганча 10 мүнөт подкастын баштадык. Кутман таң, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн болсо биз өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган китепти улантабыз. Андан ары кантсе дагы ааламды таанып биле тургуң келсе, анда аялды биринчи билишиң керек эмеспи? Ошондуктан үй-бүлөдөгү түшүнбөстүктөрдү алдын алыш үчүн, келинчегиңизди түшүнүп, үйдө гармонияны куруш үчүн албетте мырзаларга жарымын түшүнүү керек. Эгерде сиз дагы бактылуу үй-бүлө кургуңуз келсе, анда биздин подкаст сиз үчүн. Бүгүн болсо биз аял затын түшүнүп алабыз же түшүнүү биздин колубуздан келет деген теманын тегерегинде сөз кылабыз достор. Ошондуктан алыстабаңыздар. Негизи эркектер, мырзалар ушундай эле нерсени башыбыздан дагы өткөрүп көрөлү. Муну мырза, эркек автор айтып атат, элестетиңиз дейт ал мындай. Сиздин компанияңыз ири клиенттин жоготуп алды дейли. Ал эми жума күнү кечки саат 5-те жетекчиңиз дүйшөмбү күнү эртең менен дароо мага кирүүңүздү суранам деди. Эгерде сиз экөөбүздүн ортобузда кандайдыр бир окшоштук бар болсо, анда сиздин дем алыш күнүңүз меникиндей эле бузулду дей бериңиз. Ал эми тынчсыздандырып, дүрбөлөңгө салган ойлор дүйшөмбүгө чейин эсиңизден чыкпайт. Албетте, кандай гана бушайман болосуң. Анан сиздин демейдеги маанилүүлүгүнө карата ойлоруңузду бөлүштүрүү жөндөмүңүз пайда болду. Дал ушул пайда болгон көйгөйдүн орчундуулугун сезгендиктен жабылып калат. Мындай кырдаалдарда аялдар бизден анча деле айырмаланбайт. Бул гана аларды толкундаткан көйгөйлөрдүн маанилүүлүгүн босогосу төмөн. Сиз дүйшөмбүгө чейин өзүңүздү тынчсыздандырган ойлордон бошоно албаган сыяктуу. Аялдар дагы мындай учурда башындагы ачык турган терезелерди жабууга чамасы келбейт. Мунун баардыгы эртең менен аялыңыз экөөңүз жатакташканда, андан кийин күнү бою бири-бириңерге таарынганда, аялыңыз кандай сезимде болорун элестеткенге жардам берет. Сиз башыңыз менен жумушка кирип кетип, бул жатак тууралуу унутуп кое аласыз. Ал эми аялыңыз анте албайт. Тынчсыздануу жана ачуу сезим карама-каршылык чечилип, анын келип чыгышынын себеби жок кылынмайынча аны кыйнай берет. Ошондо гана ал тынчтанат. Аялыңыз, караңызчы. Мисалы, турмушта мисал келтирсек, менин оюмча, аялыбызга болгон мамилебизди туура түзүш үчүн көзүбүздү ачып, чыныгы абалды чындыктын жарыгында көргөнгө тийишпиз. Мен кече кечинде болуп өткөн бир көрүнүктүү окуяны айтып бергим келейин. Шонти балдары менен шаардын сыртына кеткен. Ал эми мени чогуу иштешкен таанышым өз үй-бүлөсү аялы Донна жана 2 кичинекей балдары менен бирге кечки тамакка чакырып калды. Мен келгенде Боб коңшу бөлмөдө плитанын от күйгүзгүчү менен алек болуп жатыптыр. Чоңдор столдун ордун алышкандан кийин бир нече мүнөт өткөндөн кийин үй ээлеринин ортосунда мындай сөз болду. Донна мындай деди: "Кымбаттым, сен от күйгүзгүчтө эмне кылдың?" "Тигил бөлмөдө калтырып койдум", деди Боб. Донна: "Бирок ал бөлмөдө балдар бар эмеспи?" Боб: "Бардыгы жайында, алар аны күйгүзө алышпайт. Бул оңойго турбайт." Эгерде ардагым, чынын айтам, от пайда болуш үчүн чоң күчтүү жумшоо талап кылынат", деди. "Жакшы болот, сеники туура", деди аягында Донна. Мурда мен мындай сүйлөшүүлөргө эч маани берчү эмесмин. Бирок ошол учурда столдун аркы жагында отурган Доннанын абалын байкап, мен жакын карата эркектерге тиешелүү өтө сезгич радар менен куралданган абалымды, анын башында терезе ачылгандыгын, эми ал тынчсыздануунун себеби жок болмоюнча жабылбастыгын түшүндүм. Ошондо мен Боб жана Доннанын алдында өзүмдүн акыркы ачылышым менен аялдарды тынчсыздандырган ойлордон бошонуу үчүн тигил же бул терезени жабууга чечим чыгарууга жөндөмсүздүгү тууралуу бөлүшүүнү чечтим. Менин айткандарымды уккандан кийин Донна жандана калып: "Ооба, чындыгында эле ушундай. Менин сезимдерим ушундай болуп турат", деди. Ордунан тез тура калып, от күйгүзгүчтү балдардан алыс башка жерге коюп, кайрадан столдун четинен орун алды. "Эми", деди ал, "мен ырахаттануу менен тамактана алам". Эгерде Доннага терезени жапканга мүмкүндүк берилбегенде, ал жакшы компанияда сергип тамактануудан кубаныч алгандыгынын ордуна столдун четинде эч тиешеси жок адамдай болуп чыңалган абалда отура бермек. Биз Боб экөөбүз түшүндүк. Эгерде Доннага бул 10 секундалык процедураны ишке ашырууга мүмкүндүк бербегенде, анда ал өзүн ыңгайсыз сезмек, кечке тынчсызданмак. Ал Боб менен балдар от күйгүзгүчтү өз алдынча иштете алышпайт деп макул болсо дагы,
анын башындагы ачылган терезеге ага тынчтык бербей койду. Аялдардын ички дүйнөсүндөгү мындай өзгөчөлүк кандай гана түрдүү формаларда ачыла тургандыгын сиз эми көрүп турасыз деп үмүттөнөм. Төмөндөгү көрүнүштөр дал ушул менен түшүндүрүлөт. Эмне үчүн биздин бул жөнүндө ойлой эле кой деген кеңешибизге карабастан анын башы арзыбаган нерсеге толгон. Эмне үчүн ал чатактарды узак убакытка чейин оюнда териштирет же болбосо ортоңордогу пикир келишпестиктер тууралуу сиз унутуп калсаңыз дагы чектен ашыра кайгыра берет. Эмне үчүн ал кээ бирде өзүнүн чарчагандыгы тууралуу айтып, секске көңүлдөнбөйт. Бир аял бул пунктту мындай түшүндүрүп берген. Билсеңер, ушунчалык көп ойлор биздин тынчыбызды алат. Ал эми төшөк жөнүндө ойлогонго чейин аларды башыбыздан чыгарып салышыбыз керек. Силерге кандай экендигин билбейм, бирок мага төшөк үчүн баш таптакыр талап кылынбайт. Акылдуу эркектер үчүн акылдуу стратегия. Мындай ачылыштардан абдырап калган катардагы эркектер эмне кылышы керек эми? Бул бөлүм жана ушул китеп толугу менен сизге бир сооротуучу жаңылык алып келет. Иштин маңызын түшүнүү өтө узак жолду талап кылат. Биздин изилдөөлөрүбүздүн жана менин жеке тажрыйбамдын негизинде мен силерге 3 пайдалуу кеңеш сунуш кылам. Биринчиси, аялыңыздын ой жүгүртүүсү тууралуу түшүнгүңүздү кайрадан карап чыгыңыз. Мисалы, сиз жумуштан кайтып келип, үйүңүздүн босогосун жаңыдан аттаганыңызда аялыңыз сизге толгон токой сөздөрдү жаадырып жиберсе, бул анын урушкусу келип жаткандыгын билдирбейт. Бул учурда анын компьютеринде бир эле убакта көптөгөн файлдар ачык турат. Анан ал бүгүн эртең менен пайда болуп, алиге чейин чечилбей жаткан көйгөй тууралуу ойлонбой коюуга дегенкиси жөндөмдүү эмес. Ушул сыяктуу эле, эгерде ал эски жарааттарды козгоп баштаса, муну ал ачуулангандан жасап жаткан жок, болгону оор маселени тартипке келтирип, терезени жаап, бул нерсени унутуп коюуну каалап жатат. Буга окшош баардык кырдаалдарда сиз аны толкундатып жаткан окуя тууралуу оюндагысын айтууга мүмкүндүк берүү аркылуу жардам бере аласыз. Аялыңызга жөн коюңуз, ал оюндагысын баарын айтсын, а сиз аны болгону түшүнгөнгө аракет кылып, кунт коюп угуңуз. Бул аркылуу анын сиздин угуучу болушуңузга муктаждыгын канааттандырасыз. Башкача айтканда, төшөккө жатканга чейин андан бүгүнкү күндү кандай өткөргөндүгүн сурашыңыз керек. Анын маанайынын пастыгынын себеби сизде болсо дагы биринчи иретте сиз жеме угасыз. Көйгөйдүн себеби кантсе дагы сизде деп коелу. Бирок сиз азыр аялыңыздын аң сезимин, ойлорду кандай гана күчтүү агымдары каптап тургандыгын билгендиктен, мына ал кайрадан мени туура эмеш кылдың деп эсептеп атат деген бүтүмүңүздү чыгарганга шашпаңыз. Шонти мындай деп эскертиле да келинчеги. Эгерде сиз себеп өзүндө деп эсептебесеңиз же көйгөй пайда болгондо мен ал менден ачуусун чыгарып жатабы деп күмөн санасаңыз, андан кымбаттуум, эмне болду? Мен бир нерсе туура эмес кылдымбы? Же сен башка нерсеге капаланып жатасыңбы? Деп сураңыз. Мына достор, дал ушундай сонун кеңештер. Анын каарманы болуңуз, ага оор ойлордон бошонгонго жардам бериңиз. Бул 3-чү кеңеш. Аны тынчсызданып жаткан ойлор аябай көп да, аларды ойлонбоого өзүн мажбурлай албайт. Демек, сиз ага ушул ойлордон чечингенге, ушул ойлордон бошогонго жардам бериңиз. Биз мунун баардыгын оюңдан чыгарып ташта деген кеңештин пайдасыздыгын билдик да, ошондуктан кел, мен сага жардам берейин деп аны соротконго аракет кылыңыз. Достор, биз бүгүн дагы аялдар тууралуу мырзаларга сонун сырларды ачып бердик. Кийинки подкастта улантабыз, ошондуктан алыстабаңыздар. Жана саатыбыздын соңунда айта кетели, Алкитап Чекит медиа сайтында барыңыздарды күтөбүз. Ылдый жакка комментарий жазыңыз, келинчегиңизди дайыма эле түшүнө аласызбы? Жана түшүнгөнгө эмне жардам берет? Күнүңүздөр көңүлдүүлансын, бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.